30 бөлүм. Теңирден Жеремияга болгон сөз. Теңир Ысырайылдын Кудайы мындай дейт: Мен сага айткан сөздөрдүн баарын өзүңө китепке жазып ал. Анткени мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү мен өз элим Ысырайылды жана Жүйүттү туткундан кайра алып келем дейт Теңир. Аларды ата бабаларына берген жерге кайрадан алып келем. Алар ошол жерге ээ болушат. Мына Ысырайыл менен Жүйүт тууралуу Теңир айткан сөздөр бул. Теңир мындай деди: Биз тынчтыктын эмес, дүрбөлөң менен коркунучтун үнүн угуп жатабыз. Сурагыла, ойлонгула, эркек киши төрөйбү? Анда эмне үчүн мен ар бир эркектин төрөй турган аялдай болуп, колдору менен курсагын кармап алганын, баарынын өңдөрү кумсарып турганын көрүп турам. О, кандай кайгы! Ал күн кандай улуу! Андай күн болгон эмес. Ал жакы үчүн бактысыздык мезгил, бирок ал андан куткарылат. Ошол күнү дейт Себайот Теңир, анын сенин мойнуңа салган моюнтуругун талкалайм. Кишендериңди үзөм. Ошондон кийин алар бөтөн жерликтерге кызмат кылбай калышат. Бирок алар өздөрүнүн Кудай Теңирине кызмат кылышат. Мен аларга кайра койгон өз падышасы дөөткө кызмат кылышат. Сен менин кулум Жакып коркпо дейт Теңир. Ысырайыл, үрөйүң учпасын. Анткени мына, мен сени алыскы өлкөдөн куткарам. Сенин тукумуңду туткундалып кеткен жеринен куткарам. Жакып кайрылып келип, коопсуз, тынч жашайт. Аны эч ким коркутпайт. Анткени сени куткарыш үчүн мен сени мененмин дейт Теңир. Мен сени кайсы элдердин арасына чачып жиберсем, ошол элдердин баардыгын таптакыр жок кылам. Бирок сени жок кылбайм. Мен сени чеги менен жазалайм. Бирок сени жазасыз калтырбайм. Анткени Теңир мындай дейт: Сенин жараң айык кыз, сенин ооруң катуу. Сенин жараңды сакайтыш үчүн сенин ишиң жөнүндө эч ким кам көрбөйт. Дартыңа даба жок. Сени досторуңдун баары унутуп коюшту. Сени издешпейт. Анткени мен сени көп мыйзамсыз иштериң үчүн душмандарыңдын соккусу менен урдум. Катуу жазага тарттым. Себеби сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти. Сен эмне үчүн өзүңдүн жарааттарың тууралуу, катуу ооруң тууралуу өкүрүп жатасың? Мен сага муну көп мыйзамсыздыгың үчүн кылдым. Анткени сенин күнөөлөрүң көбөйүп кетти. Бирок сени жегендердин баардыгы желет. Душмандарыңдын баардыгы өздөрү туткун болушат. Сени чапкандардын баардыгы чабылат. Сени талап тоногондордун баардыгын талап тоноого салып берем. Сени болсо сакайтам, жараатыңдан айыктырам дейт Теңир. Эч ким сурабаган Сион ушулдешип, сени четке кагылган деп аташкан. Теңир мындай дейт: Туткунга түшкөн Жакыптын чатырларын кайра алып келип, анын айыл кыштактарына ырайым кылам. Шаар кайрадан өзү турган дөңсөөгө курулат. Ибадаткана мурун Кудай болуп тургузулат. Алардын даңтоо ырлары, кубанган үндөрү угулат. Мен аларды көбөйтөм. Алар кемибейт. Аларды даңазалайм. Алар кемсинтилбейт. Анын уулдары мурдагыдай болот. Анын тобели менин алдымда турат. Аны эзгендердин баарын жазалайм. Ошондо анын жол башчысы өзүнөн болот. Анын башчысы өз ичинен чыгат. Мен аны өзүмө жакындатам. Ал мага жакын келет. Анткени мага жакындаганга ким өзү батын алат дейт Теңир. Ошондо силер менин элим болосуңар. Мен силердин Кудайыңар болом. Мына, Теңирден катал бороон келе жатат. Каардуу бороон келе жатат. Ал мыйзамсыздардын башына түшөт. Өз жүрөгүнүн ниетин ишке ашырмайынча, аны аткармайынча, Теңирдин жалындаган каары токтобойт. Муну акыркы күндөрдө түшүнөсүңөр.